Hurmatlı Batkent Jergesinin turgundары, hurmatlı Samarkandek ayın turgundары, hurmatlı kadar, hurmatlı el-jurt. Bugün uşul men жақсы tanışlar, men mamleketimizdeki Uluttuk Mamleketlik Қауіпсіздік Қызметінің төрағасы Қапчыбек Ташиев боламын. Сіздер алдыңыздарга қысқа чогулуш өткізіп кетейін деп келдім. Тыныштаңыздар деп келдім. Себеби дегенде азыр өзім жол тартып баратамын Тажикстанга. Ертең Құдай көрсө Тажикстанның Гүлистан шаарында эки мамлекеттин ортосунда, Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин ортосунда чегара маселеси боюнча мамлекеттик комиссиялар жолугушуусу болот. Ошол мамлекеттик комиссиянын Кыргызстан тарабынан төрагасы катары мен бара жатам. Жана биздин делегация уже кетишти, алардын артынан мен баратамын. Бир 30-дан ашык адам баратабыз. Бул максат эмне? Бул жолугушуунун. Бул жолугушуунун негизги максаты ошол Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин ортосундагы чегараны тактоо, делимитация, демаркация иштерин жүргүзүү. Биз ушул маселени эртерээк жана тезирээк жүргүзөлү деген деп чечим кабыл алдык. Мамлекетибиздин башчысы урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул маселени, ушул тапшырманы биздин алдыбызга койду жана биз муну аткарабыз деген үмүттөбүз. Ошондон ошол жолго баратып, сиздердин айылыңызга кире кетейин дедим. Себеби жолубузда эми айылдар көп, билесиздер. Бул мен аралап келатамын Ош облустун, Баткен облустун ар бир айылга токтой берсем, анда мүмкүн болбойт. Эмне үчүн ушунча айылдарды өтүп келип, силердин айылыңарга токтоп, силер менен бир саат сүйлөшүп кетейин деп келдим. Негизги маселе урматтуу uganda, өткөндө мындан бир апта алдын сиздердин айылыңыздарда, биздин айылыбыздагы, Самарканд айылындагы УКМКнын кызматкерлери менен контрабандага шектүү болгон адамдардын, аткезчилердин болгон бири-бирине болгон мындай бир катнашы болуп калды. То есть аткезчилердин ошол УКМКнын кызматкерлерине болгон отношениясы болуп калды да. Ошондуктан мен силерге келип ушу түшүндүрүп айтып кетейин дедим. Урматтуу uganda, урматтуу эл-журт. Өзүңүздөр билесиздер, силер өзүңөр эл-журт суранып, ушу аткезчиликти токтоткула, контрабанданы токтоткула деп бизге талап койгонсуңар. Өткөндө мен Аксайга да келип кеткен. Ошондо да ушу талаптар коюлган. Анын алдында талаптар коюлду. Мына биз ушуну аткардык. Мындан ары да аткарабыз. Мен Оштон Баткенге келгичекти бүгүн азыр эртең менен келатып. Бир дагы бензовоз көргөн жокмун жолдо. Жол таптаза. Керектүү гана бензин, дизелдер келип атат бул жака. Тажикстанга өтө турган, башка мамлекетке аткезчилик кыла турган бензин, дизелдер келген жок. Бул эмне үчүн? Себеби дегенде ошол биздин сиздер менен кошо биргеликте иштегенибиздин натыйжасы. Эми мындан ары да ушундай болот. Бизден өткөн ошол бензин, строй материал жана башка товарлардын бардыгы ГСМ коңшу мамлекеттерге өтпөйт. Мыйзамдын чегинде гана өтөт. Мыйзам чегинде бүгүнкү күндө толук өтпөгөнгө токтом кабыл алынган, экспорт кылганга. Ошондуктан өтпөйт. Ал мамлекеттерден дагы бизге эч нерсе өтпөйт. Себеби урматтуу uganda, эң негизгиси биз чегараны чечишибиз керек. Чегараны чечүү маселесинде бүгүнкү күндө чегараны чечкиле деп коюп, анан кийин өзүңөр бул жерде отуруп алып, аткезчилик кылып, бир айылдагы бир нече адамдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң мамлекеттин чегарасы ачык калбаш керек. Биз андайга жол бербейбиз. Эгерде кимдир бирөө Баш ийбей
kecheki УКМК'nın kızmatkerlerine көрсөткөн каршылык көрсөтсө, анда биз чоң чараларга барабыз. Начык айтып коеюн. Мамлекет болгондон кийин мамлекеттүүлүктү көрсөтүш керек. Мамлекетке баш ийишиңиздер керек, урматтуу туугандар. Биз бул жерде ошол УКМК'нын 4 баласы келип бул жерде 20дай адам ошолорго күч колдонуп, ошолорго нападение кылыпсыңар. Бул эмне деген? Бул эмне деген? Ал 4 бала өзүнүн кызыкчылыгы үчүн күнү-түнү ушул жерде жүргөн жери жок. Ошол мамлекеттин чегарасын коргойлу деп, биздин берген тапшырмаларды аткарабыз деп жүрүшөт. Ал эми сиздер болсо, сиздер баарыңыздар эмес эми, конечно, ошол жерде катышкан адамдарды айтып атам. Алар болсо, аларга каршылык көрсөтүшүп, кол көтөрүшүп, ал балдар жабыр тартып, ошол Тажикстандан өткөн, баягы аткезчилик менен өткөн товарларды качырышып, бул эмне деген? Биз кандай эл болдук? Кандай эл болдук биз? Урматтуу туугандар, мен ошон үчүн атайын силерге келип ушу түшүндүрүп айтып кетейин дедим. Эгерде мындан ары биздин мамлекетибиздин чегарасын кимдир бирөө буза турган болсо, бузганга аракет кыла турган болсо, биз ал башка өлкөлөрдүн жарандары болобу, өзүбүздүн жарандарыбыз болобу, биз курал колдонууга чейин барабыз. Себеби чегараны чечишибиз керек биз. Мына аткезчиликти токтотуп койдук эле ГСМди. Эмне болду? ГСМ токтотуп койдук эле бүгүнкү күндө. Ошол Тажикстанга, мына Тажикстан өлкөсүнө ушул жерден агып кирип аткан ГСМдин баары токтоп, мамлекетибизде бир аз болсо дагы биз бааны кармап калдык. Бааны кармап калдык. Ал эми Тажикстандагы бааны көргөнчү азыр эмне болду? А эгерде биз муну кылбаганыбызда, азыркы мына бизде турган 42, 43, 45 сомдон эми жол ката артып экен баалар, мен көрүп эле да. Так, ошол баалар бизде дагы 50-60га чыгып кетет эле бүгүнкү күндө. Так. Ошондо урматтуу туугандар, кайсы бир топтун, бир кичинекей топтун, ар бир айда мүмкүн бир 20-30 адамдыр, 30-40 адамдыр, 50 адамдыр, даже 100 адамдыр. Ошолордун кызыкчылыгы деп туруп, биз мамлекеттин чегарасын ачык калтырбайбыз. Мындан ары да ушундай болот. Мындан ары мамлекеттин чегарасын чечүү үчүн ошол эле Тажикстан мамлекети менен туура биздин экономикалык, бизнес байланыштарыбыз азаят. Ачык айтыш керек муну. Экономикалык байланыштарыбыз азаят. Бул бир эле Баткен облусундагы эмес. Бул Ош облусундагы, мына Алайпудан чыгып аткан, мына Баткен, то есть Тажикстандан чыгып аткан товарлар бүгүнкү күндө биздин мамлекет аркылуу Россияга жана башка кетип атат. Эми мындан ары кетпей, алып кете берсин. Өзбекстан, Казакстан менен алып кете берсин, пожалуйста. Биз мамлекетибиз аркылуу өткүзбөйбүз. Контрабанда. Кытайга чыгып атышат биздин мамлекет аркылуу. Кытайдан биздин мамлекетке аркылуу Тажикстанга товарлар келип атат. Эми алар дагы өтпөйт. Өтпөйт. Биз мамлекет чегараны чечпейинчи. Мамлекет чегараны чечебиз. Эки мамлекеттин кызыкчылыгына карата. Ошондон кийин мыйзамдын чегинде экономикалык байланыштарыбыз көбөйөт. Мыйзамдын гана чегинде. Биз чегараны чечишибиз керек. Андай кылбасак туугандар, чегара чечилбей жата берет экен. Булар каалаган товарын биз аркылуу буяка сата берет экен. Биз аркылуу каалаган товарын ала берет экен. Биз орто жолдо монтип, же чегара чечилбей, постоянно монтип ызычуу болуп, уруш талаш болуп отура берет экенбиз. Ушул биздин чечимибизди, мамлекетте каттуу туруп, чегараны чечейли. Чегараны чечүү үчүн өзүбүздүн мындай колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүздүн колдон келген нерселерди колдонойлу дегендерди силер колдой беришиңерди суранам. Эл журтту. Чегарадан жашаган элден суранам. Бул чегара бир эле Самаркандык айылынын, Баткен районунун же Баткен облусунун эмес. Бул мамлекеттин чегарасы. Кыргыз мамлекетинин чегарасы туугандар. Ушул эстен чыгарбаңыздар. Андан сырткары Кудай буйруп, биз коңшуларыбыз менен азыр тил табышып, чегараны чече баштаганда, урматтуу туугандар. Азыркы күндө мына чегараны чечкен маалда, урматтуу туугандар, ар түрдүү суроолор жаралышы мүмкүн. Мына мисалы мамлекеттик чегара бир айылдын ортосунан чекесинен өтүп калышы мүмкүн.
Ошол маалда bir айылдан 5 үй, 10 үй жабыркап калышы мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү көчүрүшүбүз мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү кандайдыр бир деңгээлде огороддорун же үйлөрүн алмаштырышыбыз мүмкүн. Же ошол үйлөрдү бузуп, ошол жерде чек-араны салышыбыз мүмкүн. Ошондой маалда дагы ызычуу кылып чыкпастан айыл эли өзүнө чогулуп сүйлөшүп, туура бул жерде чек-ара өтпөсө, бул жерде өтпөсө, ушул үй бузулбаса, анда болбой калат деп бири-бирине түшүндүрүшүңөр керек. Бирок мамлекет ар бир жабыркаган ошол айылдагы элдерге үй бузулуп калабы, үйүн башка жака көчүрүш керек болуп калабы, огородун алыш керек болуп калабы, мамлекет анын баардыгын силерге кайтарып берет. Кайтарып берет. Силер үйүңөрдү бузуп таштап эле көчөгө таштап койбойт туугандар. Так, муну туура түшүндүрөт. Эгерде кимдир бирөөнүн үйү ошого туура келип калган болсо, анда макул болуш керек. Мамлекеттин чек-арасы үчүн, мамлекеттин чек-арасын сакташ үчүн ушул үйлөрдү бергенге жана жылып башка жака жашаганга макул болуш керек. Муну туура түшүндүрөт. Анан эртең дагы ушуган дагы ызычуу салып жүрбөңүздөр. Дагы бир ызычуу болуп, бири-бирине бир түшүнбөстөр болуп жүрбөсүн. Анан ары мына жаштар айрыкча мына жерде бир 80% жаштар отурасыздар. Аталарыбыз отурат, урматтуу апаларыбыз отурат. Урматтуу жаштар, силер жардам бергиле. Мамлекеттин бүгүнкү күндө чечилип аткан чек-арасы чечилип кала турган болсо, эртең Кудай кааласа силердин бала чакаңардын небере чөбөрүңөрдүн келечеги болот. Ошон үчүн силер жардам бергиле. Мамлекетибизде мына канчалаган мамлекеттин башчылары кетти, мына жакынкы эле нерселерди айтсак, эгемендүүлүктөн бери мына быйыл эгемендүүлүгүбүз 30 жыл болот экен. Так, Аскар Акаевич кетти, чек-ара чечилбеди. Курманбек Салиевич кетти, чек-ара чечилбеди. Алмазбек Шаршенович кетти, чек-ара чечилбеди. Сооронбай Шарипович кетти, чек-ара чечилбеди. Мына эң азыр Садыр Нуркожоевич келди, ушул маалда чечебиз деп аракет кылып аткан маалда силер дагы жардам берип чечип алышыбыз керек. Тез арада чечип алышыбыз керек. Мына сырткары урматтуулар, мына кече эле Садыр Нуркожоевич Өзбекстанга барып келди. Өзбекстандын президенти менен жолугуп, официалдуу түрдө жолугушуулар болду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Миромонович ошол жердеги мамлекеттүү жетектеген адамдар, эли журту ушунчалык жылуу тосуп алып, ушунчалык көкүрөгүн ачышып, кыргыз эли менен, кыргыз журту менен жакшынакай болойлу, ушу бир тууганча болойлу, бир тууганча бир жашайлы деп жакшы чечимдерди кабыл алышты. Чек-ара боюнча дагы айтышты. Ал чек-аранын да жетекчиси мен, Кудай кааласа, ушул мына эртең Тажикстанга барып келгенден кийин, Тажикстанда 3 күн болуп, андан кийин Өзбекстанга кетем. Барып, Ташкентке барып, Өзбекстан менен чек-араларды чечип келебиз. Эми Өзбекстан менен жакшы болуп калды, себеби дегенде эки мамлекеттин жетекчилери сүйлөшүп алды уже. Сүйлөшүп алды, 3 айда бүтүрөсүңөр деп тапшырманы берип атат. Бирок сиздер ойлобоңуздар, раз чек-араны чечебиз, бүтүрөбүз деп атсалар, демек жерлерди берип коет экен. Жерлерди мындай бир туура эмес алмаштырып коет экен. Андай болбойт туугандар. Андай болбойт. Ошол чек-араны чечүү комиссиясынын башында мен турам. Кантип эле мен ушу 1 метр жериңерди бирөөгө берип кое берейин? Кантип эле Садыр Нуркожоевич ушу туура эмес элге каршы бир маселелерди кылсын? Андай болбойт. Андай болбойт. Кудай буйрса, бардык маселелерди мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн эки мамлекеттин ошол Кыргызстан, Тажикстандын, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттеринин кызыкчылыгына тууралап туруп анан чечебиз. Тууралап туруп чечебиз. Бирок ошол эле мезгилде дагы бир жолу муну катуу белгилеп айтып коеюн. Өткөндө Аксайда дагы айттым эле. Мамлекеттин ар бир жери ушул Самарканддын эле 1 километр жери же 1 гектар жери бул Самарканддын айылдын эле жери эмес. Ал мамлекеттин жери туугандар. Мамлекеттин жери. Ушуга ушундай мамиле кылышыбыз керек. Мамлекет кээ бир жерлерин берип, кээ бир жерлерден алып, чек-арасын такташы мүмкүн. Так, мүмкүн. Бардык эле нерсени мен алып эле, анан кийин чек-арасын тактайбыз деп айтпайм. Кээ бир жерибиз беришибиз мүмкүн, алмашышыбыз мүмкүн, мындай алака кылып, мындай бир сүйлөшүбүз мүмкүн. Бирок ошол мезгилде дагы элибиздин биз келечегин, элибиздин кийинки муундардын келечегин, тынччылыгын,
жана кызыкчылыгын, мамлекет кызыкчылыгын сөзсүз сактайбыз. Силер бизге ишене бергиле. Анан жанагы не деп коет, мындай бир провокаторлар бар. Орусча провокаторлар деп коет, кыргызча не деп коет, эсиме чагымчылар. Чагымчылар бар. Чагымчылар бар. Жакшы болгон ишти деле жамандап, элдин артына келип ар нерсени айтып, жок нерселерди деле сүйлөп, мына кече күнү айтып атышат, эмеге Өзбекстанга сокко коридор берип салыптыр. Ошол коридорду берип салып, монтип алмаштырып салыптыр. Ушуну туура эмес кылды деп, жок эле жерден 2 күндөн бери ызы чууну кылышып, каалашып, жамандашып, каалаш жаман сөздөрдү айтып атышат. Бул айткан жаман сөздөр менен биз эч нерсе болуп кетпейбиз. Саадан Нуркожоевич ал сөздөр менен жетип кетпейт. Бирок ошол президенттик кылган эмгегин баалаш керек тугандар. Эч кандай эч кимге коридор берилген жок. Берилиши мүмкүн да эмес. Ошону өздөрү ойлоп чыгып, ошол Саадан Нуркожоевичтин сүйлөгөн сөздөрүндө бир дагы сөзүндө коридор деген сөз жок тугандар. Так, ал жерде сок боюнча мынтип айтылып атат. Сокко кирип чыккан мурдагы эле өткөрүү пункттары болгон. Ошол өткөрүү пункттарында эми жөнөкөйлөштүрүп, оңоюраак өтүп, оңоюраак кирип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атат. Себеби ал жерде гана элдер жашап атат. Так, андан сырткары ошол маселе менин тегерегинде, мына 24-түндө барып биз сүйлөшөбүз, сокту тегеретип, толук бойдон границасын чечип бүтүп алайлы. Ал жер көбөйүп кетпесин. Жер расширяться этип чоңоюп кетпесин. Так, деген маселелерди биз коюп дагы ошону чечкиле атабыз. А эмне болуптур? Өткөрмө пункттарын ачып туруп, элдерди тез-тез өткүзүп, кыйнабай, бири-бирибизге алака кылсак, эмнеси жаман ошол? Чагымчылар болсо айтып атат, ошол жерде эмени ачыптыр дагы, ошо сокко киргичекти, жолду берип коюптур, коридорду берип коюптур, өзү анклавда калды деп элдин бүйүрүн кызытып, жанагы жалган маалыматтар таратып атат. Андай жалган маалыматтарды силер укпагыла тургандар. Официалдуу, чындыкка дал келген жана ошол маалыматты бир гана биз тарата алабыз. Эгерде мен оозумдан ошондой сөз чыкса, комиссиянын төрагасы катары, так? Же болбосо ошо бизден официалдуу органдан ошондой сөз чыкса, анда башка кеп. Андай сөз эч жерден эч нерсе чыккан эмес. Так? Бирок ошо комиссиялардын ишин тездетип, 3 айдын ичинде чечимдерди кабыл алып бүткүлө деп тапшырманы берди. Эми ал 3 айда бүтөбү, 6 айда бүтөбү, 2 айда бүтөбү, аны убакыт көрсөтөт. Бирок биз ушунун үстүнөн иштейбиз. Күнү-түн иштейбиз. Эми кайрадан биздин ушу Самаркандын айылына кайра кайтып келсек, урматтуу балдар. Кечеги болгон окуя боюнча. Мына УКМКнын башчысы отурат, полковник Разаев. Так, биздин ана сырткары УУДунун башчысы отурат, мына полковник Боронов. Биздин чегара кызматынын башчысы отурат, полковник Төлөнбаев. Мен бул адамдарды эмне үчүн отурмуз? Эмне үчүн мен тааныштырып айтып аттым? Эми бул жерде мына эме отурат, облустук администрациянын биринчи орун басары отурат, өзүбүздүн уулубуздар. Бул жерде айыл өкмөтүнүн башчысы отурат. Сиз аты Ген прокурор. Облустубуздун прокурору мына отурат. Мааты Баймырза агайыбыз отурат мына. Булар урматтуу угандар. Эмне үчүн мен булар силер менен айтып кеттим? Себеби дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде тартип бузуулар болсо, укук бузуулар болсо, чегарадагы жанагыдай аткезчилик дагы кайталана турган болсо, биз урматтуу угандар, мыйзамдын чегинде адамдын укугун бузбай туруп, мыйзамдын чегинде чара көрөбүз. Кайтып калат экен, чара көрбөй калат экен, анан кийин биз урушуп койсок, сөгүп койсок, коркуп качып кетип калат экен. Андай болбойт. Өзүм мен ошон үчүн бул жакта өтө мындай Баткенди мен өзүм мындай жакшы көрөмүн. Ошон үчүн Баткенди өтө катуу көзөмөлгө өзүм алып карап атам турганда.
Мындан ары да ушундай болот турганда. Ошон үчүн ушуларга баш ийгиле. Булар эч качан силерге жамандык кылбайт. А эгерде ашып түшүп, кимдир бирөөнү жөнүнөн жок кыйнай турган болсо, кимдир бирөөгө кандайдыр бир деңгээлде укугун буза турган болсо, анда башка иш. Анда башка иш. Мына биздин прокурорубуз отурат. Бул жерде ошо как раз ошо мыйзам бузуулуктарды карай турган. Эгер түздөн түз болбосо, мага эле кайрылып койгула. Баягы интернет деген бар, билесиңерби? Камчыбек Ташиевге кайрылам деп сөз коюп койгулагын, сразу мага жетет. Сразу мага жетет. Күнүнө ушу интернет аркылуу чыккан маалыматтарды күнүнө Разаевга 2ден, 3ден, 5ден жөнөтүп турам. Мына эмне деген депчи. Мына киши не деп атат? Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн муну карабай атасыңар? Деп ушу кишиге жөнөтүп турам. Анан мына мен маалыматтар алып турам. Бул мындай болгон деп турам. То есть жанагыдай укук бузууларга биз эч кандай жол коюп барбайбыз. Андан сырткары, бирок мен муну айтып коюшум керек. Бул дагы мамлекеттик деңгээлде жасалып аткан жумуш болгондон кийин сиздер билишиңиздер керек. Мамлекетибизде урматтуу туугандар, мындан ары Садыр Кожоевич бизге ушундай тапшырманы койду. Мындан ары мамлекетибизде коррупция деген баленин баарын жок кылабыз. Коррупция болбойт. Мамлекеттик кызматкерлер, айрыкча мамлекеттик кызматкерлер мамлекетти талап тонууну болду, токтотту, болбойт мындан. Мамлекеттин чөнтөгүнө кол салгандарды, элдин байлыгына кол салгандардын бардыгын жазага тартабыз. Анан эч жаат болбойт. Азыр күндө өзүңүз эле сезип калсаңыз керек. Коомдо дагы ушул сөздөр көп жүрүп атат. Азыр күндө бардыгы сестенип калышты. Мурдагыдай эмес. Мурдагыдай каалагандай талаптан жейин деген чиновниктер жоголуп баратат. Азайып баратат. Эми муну түп тамырдан бери жок кылабыз. Түп тамырдан бери жок кылабыз. Андан сырткары кылмыштуулук боюнча, мамлекетибиздеги бандиттер боюнча айтып коеюн. Мындан ары мамлекетибизде мен бандитмин, ОПГмын, смотрящиймин, правящиймин, левыйщиймин дегендер болбойт. Вор законмун дегендер болбойт. Барыны биз тегиздейбиз аларды. Эмне үчүн мен муну ачык айкын айтып атам туугандар? Себеби мына жаштар турасыңар бул жерде. Жаштарга багыттап айтып атам. Урматтуу туугандар, мурда кандай болуп калды эле? Мурда айыл-айылда топтолуп алышып, бул айылды мен карайм, тигил районду мен карайм, бул облусту мен карайм деген баягы бандиттер чыккан. Билесиңерби? Керек болсо ошолор контрабанданы контролдеп турушкан, коррупцияны ошолор контролдеп турушкан, мамлекеттик кызматкерлерди бу жака кой, бу жака кой деп контролдеп калышкан алар. Эми андай болбойт. Силер бандит болууга биздин жаштарыбыз, алардын жаштарыбыздын балдары, кийинки муундар, мектепте окуган балдар бандит болууга ашыкпаш керек, жана ал жака умтулбаш керек. Так, себеби бул кылмыштуулуктун, бандиттиктин аркасы жакшы менен бүтпөйт. Биз азыр коркпой муну ачык айтабыз. Эгерде айылыңарда кимдир бирөө 5-6 баланы топтоп алып, топ кылып алып, анча-мынча мындай бир контролдойм дей турган болсо, мага билдирип койгулагын, жандарын сууруп алабыз. Жандарын сууруп алабыз. Мамлекет ушуга биз барышыбыз керек. Мамлекет акыры ушуга барбасак болбой калды тууган. Мамлекет буга барбастан тим коюп, качан бул 5 бала экен жүрөт экен, 10 бала экен жүрөт экен, тууганым экен, агам, иним экен, таанышым, жердешим экен дей турган болсок, мамлекет көрдүңөр кандай акылга кептелди. Көрүп атасыңар. Эми мамлекет бутуна тургузушубуз керек. Ачык айтып, ак сүйлөп, ишибизди кылышыбыз керек. Ушу сүйлөп аткан мен дагы таза болушум керек. Мен таза болбосом сүйлөй албайм силердин алдыңарга мындай келип. Так, сүйлөй албайм. Мен өзүм коррупция менен күрөшүп атам го. Бирок коррупция менен мен күрөшүп аткандан кийин өзүм ошо коррупцияга аралашпастан, бир сом бир тыйын албастан аракет кылышым керек. Мен бандиттер менен күрөшүп атамбы? Демек бандиттерди аягына чейин жок кылганга чейин эч кандай бандиттер менен биз сүйлөшүүгө барбайбыз. Бардык бандиттер менен сүйлөшүүгө барбайбыз. Бандиттер, кылмышкерлер мыйзамдын алдында аяоосуз жазасын алат. Аяоосуз. Эч ким аларды аяп карабайт. Мына ушул. Ошондуктан андан сырткары мамлекетибизге азыр күндө инвестициялар тартуу боюнча, экономиканы өндүрүү боюнча
Президенттин өтө чоң программасы бар. Президентimiz ушунун үстүнө күнү түнү иштеп атат. Кудай буюрса, силер бир колдоп кубаттап турсаңыздар, жарым жыл, ашып кетсе 1 жылда результаттарын көрө баштайсыңар. Аз болсо дагы, мен айтпайм, 1 жылдан кийин баарыбыз жыргап калабыз деп. Бирок аз болсо да көрө баштайсыңар. Чегараларыбыз бүтүп калат, так? Алкетчилик деген токтоп калат, так? Анан кийин жанагы бизге өтө турган, ошол эле Тажикстанга өтө турган товарлардын баардыгы мыйзам чегинде өтүп калат. Таможня акчалары төлөнүп, жакшынакай болот, так? Мамлекетке кичине акчалар түшүп өтүп калат. Бүгүнкү күндө мамлекетке эч кандай акча түшпөйт. Баардык аткетчилик менен өтөт. Ошол жактагы Тажикстан өткүзүп аткан аткетчи менен Кыргызстандагы аткетчи гана бай болду. Мамлекетке пайдасы жок. Жолдорду талкалайт. Азыр айтып атпайм, Оштон бул жерге келгенче бир бензовоз көрбөдү. Демек, бир аз болсо дагы жакшы болуп калды да. Мен айтпайм толук бүттү деп. Бирок бир аз жакшы болуп калып турган. Так, ушундай болот мындан арада. Ушундай болот. Ошон үчүн кечээки жанагы Самаркандык айылда болгон жат көрүнүш Кыргызстаныбыздын баардык жерлеринде өтө терс кабыл алынды. Элдин баары терс кабыл алды. Ошон үчүн кантип эле ушул ГКМнын балдарына кол көтөрүшүп, ошолорду чапкылашып, 20 бала куугулап, баш көзүн жарып, ушинтип кыйнайт депчи. Ошон үчүн урматтуу угандар, мен сөзүмдү бүтүп атамын. Топтолуп келгениңизге рахматымды айтамын, ыраазычылыгымды билдиремин. Анан мен мындай общий гана маселелерди айттым. Көптөгөн айтылбаган сөздөр көп, айтылбаган иштер көп, чегара чечүүдө дагы ошондой иштер көп. Ошондуктан ал маселелердин баардыгын айтпай туруп жыйынтыгына чыгышыбыз керек. Рахмат баарыңыздарга. Азыр эми мен баягы эме ачык айтайын. Отургула, депутат эмесмин. Мен бир губернатор же болбосо бир өкмөт башчысы эмесмин. Мен атайын кызматтын башчысымын. Бул проблемам чечилбер, бул проблемам чечилбер, тигини кыл, муну кыл деп маган суроонуп кое бербегиле турган. Ачык айтайын. Так, боло турган менин ишиме тиешелүү маселени айткыла. Мен кыска жооп берейин. Анан кийин эртерээк тияка жолго чыгам. Уруксат бериңиз. Мына микрофон кетти. Assalamualaikum. Bizim Samarkand'daki yerimize hoş geldiniz. Ömrünüz uzun olsun, yolunuz çın olsun. Biz sizi daim kollayabiliriz, kollayıyoruz. Rahmat şu alıp geldiğiniz için ondan razı olsun. Bize bundan meseleler var da, niye bizde mesele kıran sen çeşitlerseniz? Burada çeşilmey, buna o adım berzaga erişti oldu diye taşlar düşüp geldiler. Bu karı kartan saldak köşe ver balamayın, çarşaf ahır ayaldarımız kup çıktı. Adırkı bezginde adım bette durar. Ulardan turgan yer soraptın belli. Belgimiz var da bir ağı Kırgızstan degen. Anında buzup çıtadılar. Bu endi bir ağını özünüzge bağlı endi. Bunu çeşkende dağı mesli adamlardan canınızga alsanız endi koyun jatığıga der bilgen adamlar var. Ular baribir bizdeki deyiveretdi, adam hiç kaçan selerdeki devlet de bunday aytkanda. Endi suranış, usul işleti dedi berseniz, üte oğruğunuzga Karabastan Aksay'a geldiniz, buğa da araçılık bildiriyoruz, tereyin. İşte kılmasanız dağın bizden kavraltırınız, buğa da rahmat. Sadır Nurhoca ökönüzdürge çın desi olu uzun ömür versin, tilegen maksatınızdardı versin. Mana oyaka barıp biraz darılanıp gelişseniz, Tacik tuğanlar bizim pistavoy soğuzdu, haligidey tosup koydu bir 10 günde. Ökümetle kayrılsak, je ökümetimiz kira albaydı, je başkadan kira albaydı. Süylesiz olmayan daha çeşildi Kudağa şükür. Su olsa da biz grantada turağız. Biz şehitlikten aldık bu, şehitte öte özlerine. Kudağa alasa işimizge kıvarca çeşilip kısap, dan razı oluz. Köp paşalardı gördük bunu, çeşilme ederken. Sizden köpten köp tulansın çeşmeriniz. Ana endi Yağmurbaş Tiyaq, Müdürlüğü Tiyaq kuvvetteyken bizim bir balağız Ortasay'dan bular. Ortasay'da жақсы jaman bir 10 yılda elbaşı olup işledi bu. Bir de yolu uruş çıkan yok, bardığımız gözücü olmayan kesip geldim. Buna başkarıkta oldu, köptarıkta oldu.
Ақсайда болды, тынбай ұрыс шығып тұрды. Бұны жасырғанда міне, Ортасайдан шығарған жоқ екен, сөйлесу жолмен барған жасып келдік. Мұнан яғынан кешеміз, тең ата сөйлесіп, енді мана шу балауызға бір жеңілірек, неме қысағыздар, біраз адасып кеттір. Сұрағыш елдің атынан енді. Ұлақты Қамшыбек Қыдыршаевич, ұлақты келген меймандар, мен Самарқандегі айтып комитетінің төрағасы. Сіздердің ғана Самарқандегі айылымдарында жол отқанға сіздерді күтіп қарап тұрғаныңызға чоң разымыз. Сіздерге келгеніңіздерге чоң рахмат. Бірінші сіздерге алу, денсаулық. Самарқандегі алғашқы келгеніңізден бастап, бүгінгі күні біздің айлық кеңесінің депутаттары Қамшыбек Қыдыршаевич келсе, ертең келе тұрған сессияда Қамшыбек Қыдыршаевичті Самарқандегі айылының ардақты атырыл деген ұсыныс кіргізіп берсеңіз деп емер қылды. Сізді Құда қаласа, кейін ертең келгеніңізге, кейін келгеніңізге Самарқандегі айылының ардақты атырыл деген немесімен құттықтап береміз сізді. Анан Қамшыбек Қыдыршаевич, біздің Самарқандегінің елі сізге мұғалім елі Қомышы Тәжік Республикасымен дайым қарым-қатынастар жүргенбіз. Той тамаша, өлім, жетім дегендердің барын барды келіп болып жүрген. Азыркы уақытта эми кичине сайыз бөлгөндөн бери кичине көйгөйлөр болуп калды. Анча-мынча көйгөйлөр эми болот. Биздин карым-катнаш ошол кылыштар менен. Эми биздин кечеги маалым болгон окуяга жигиттерибиз кичине адашып калыптыр. Ошонун элдин атынан, айылык кеңештин депутаттарынын атынан кечирим сурайт элем. Биз катуу кечирим сурайбыз. Буларда жардам берип койсоңуздар, булар адашты. Айтқанда бұл жерде бір атамен сөйлеп алайын. Бұл жерде мен бір сыйлық алайын, жауапсы бір башқа деп мақсатта келген жоқпын. Бирок ошол мезгилде мына сіздер азыр экинчи адам айлык кеңеш төрагасы, мына атабыз суранып атасыздар, кечеки туура эмес иш кылган балдар боюнча. Так, эми балар аларда да өзүбүздүн балдарыбыз, инилерибиз, агаларыбыз, туугандарыбыз, туурабы? Алыстан келген bir баскынчылар эмес, жана башкалар эмес. Бирок ошолорго эми туура түшүндүрүп айтыңыздар, деңиздер, жеткизиңиздер. Мындан ары андай окуя болбосун. Кудай буйрса мен мына облустун прокурору отурат, облустун ГКнын башчысы отурат, УРДнын башчысы отурат. Ушул кишилерден мен суранамын. Мен буларга айтамын. Кудай калса ошол нарушение кылган балдардын жазасын жеңилдетип, биринчи жолу мына суранып атасыздар. Жазасын жеңилдетип, аракет кылалы. Биз бирок мындан ары андай болбосун. Мен бая башынан бекер айткан жокмун. Мындан ары андай болбосун. Себеби эгерде мындан ары дагы ушундай боло турган болсо, дагы ушинтип мамлекеттин коопсуздугуна, эгемендүүлүк коопсуздугуна коркунуч келе турган болсо, биз бардык чараларга барабыз. Керек болсо, границабызды бузса, эли жерибизди бирөө басып алам десе, же болбосо өзүбүздүн арабыздан чыккан чыккынчылар кайсы аракетти кылабыз дей турган болсо, Куран колдонууга чейин барабыз. Муну эстен чыгарбаңыздар. Ошон үчүн сиздерден сурайм. Саламатты вакыт, мындай кош келипсиздер. Мен сизге бере турган бир немем бар. Мына магистральный канал, жана Марфуатин Галон бойдон Көпкүлгө чейин кеткен жолдор ошо каналдан тажик туугандарга бир мезгилде сифон тешик берилгенде, мисалы үчүн ошо эгерде ошо сууну бербегенде тажик жогору карап чыкпайт эле. Азыр мына жолдо барганда көрүңүз, Көчкарым деген жерибиз бар, ошонун астына чейин асфальтмастан чыгып келди тажик. Мурда ошо 1 километр дейдир ошо тажиктердин жери. Мен билем ошо иштеп жүргөнбүз. Временге салганда көчөт тиккенде бузук көчөтүнү, үйлөрүнүн бузук прокуратурага берип, тажиктер кууганбыз ошо жерден. Ошо жер Кыргызстандын жери. Азыр эми каналдын астына чыгып келди. Анан багын баары жасаңыз сур деп коет, мына кимге түшүндүрөт. Сурдун мындай карасаңыз мындай таңгы деп коет, биз капчыгай ылдыйда. Ошо жерде 3-чү капчыгайдан ылдый болчу тажиктер. Азыр 3-чүнүн башыга чыгып келди, бияка Кыргыздын жери чыгып келди уже. Эми ушуларды эмне сетка тосуп берсе, мурда гана тосупаса болбой беле? Эми ошо жанагы немени да бекитиш керек, каналдагы тешиктерди. Ушул айтып коелу. Түшүндүм ала, түшүндүм. Кудай кааласа, урматтуу балдар, мына абамдын
Ушул сөз көп көтөрүлөт да, мына мурда биздин мына коңшуларыбыз бул жерде эле азыр бул жака чыгып кетти, биздин жерлерди ээлеп алды, башка болду деп. Азыр биз турматуугандар карта менен карап туруп, кимдир бирөө биздин границаны бузуп өтүп кеткен болсо артына кайтарабыз. Кимдир бирөө биз өзүбүз билбей алардын границасын басып алган болсок, аны аларга кайтарып беребиз. Ачык эле сөз. Ошон үчүн жөндөн жол калбайт бул. Ар бир жерин өзүбүз карап чыгабыз. Эч кыймыл болбойт. Hoş geldiniz Mayımızga. Ben daha Cenab-ı Allah'ın arkasından bir poz söz aytayın dedim. Sizin жүргүзгөн саясатты biz түшүнөбүз, колдойбуз. Анан баягы балдар боюнча biz ошо Самаркандек айылынын тургундары негизинен илгертен эле ошо ата бабаларыбыз өрүк даярдап, өрүк менен жашап келебиз да камчы дыршайчу. Башка эч кандай бизде эч неме жок. Ошол ишти жасап аткан бул бала дагычы мен жакшы билем, бул өзүмдүн жакын иним болот, тууганым болот. Камаздарын действительно даярдап, эрдин кыргыздын жүгүнү жөнөтүп атканда анан тажиктардан амалар киргизген ол рас, ол аны. Ошого туура түшүнүп, жакшы бир неме жардам берсеңиз деп суранып кетет. 6 машина болгон экен ошол жерде. 2 машинасы качырып жүрүштү. Калган машиналар кармады, тажиктердин машиналары экен. Так, мындай. Азыр мына өрүк, мейиз, майда чүйдө болот да. Эртең жер жемиш башталат. Андан кийин пияздар башталат. Свежий өрүк башталат. Так, урматтуу туугандар, тажик туугандарга айтып койгула. Эч нерсесин эч жака биз өткүзбөйбүз. Казакстан аркылуу Өзбекстан аркылуу ташып ошол жак менен өткүзө берсин. Биз чек арабыз чечилмейинче өткүзүүгө акыбыз жок. Биздин чек арабыз чечишибиз керекпиз. Так? Чек ара чечилет, андан кийин экономикалык кызматташыбыз көбөйөт. Азырынча биз алардыкын жөн өткүзө албайбыз. Жөн жерибизди эксплуатацияга бере албайбыз. Ошону ачык айтып коеюн. Мына ата келди, бериңиз. Телефон, микрофонду бертайын. Кыска айтыңыз тезирээк. Урматтуу Кампия Кудушаев, сөзүнүн башында айтып өткөндөй эртең бир чоң ишке аттанып атат экенсиз. Бизди сизде үмүтүбүз чоң, жакшы маселелер чечет, чегелалар чечет деген үмүттөбүз. Мен азыр элдин атынан бир суроо менен келдим. Кече күнү да бир Аксайда азыр деле абал өтө напряженный турат да. Кече күнкү окуя боюнча айтып коюңуз деп менен сураганы ошон үчүн келдик эле. Мына сиздердин паритеттик комиссия жолугат деп биз чек арада иштерди эки тажиктер тарап менен сүйлөшүп токтотуп турат элек да. Баягы стратегический мамлекеттик объектилерди токтотуп. Кече күнү өзүбүздүн жерде, өзүбүздүн айылдашыбыз өзүнүн территориясында, биздин территорияда көчөт тиксе, тажик жарандары чек араны басып кирип, көчөттөрдү жулуп ыргытып берди да. Мына биз чек арачы милициялар менен өтө жакшы тыгыз иштеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат элек. Бирок мына сиздин балдарыңыз, бул КМКнын балдары, кээ бирлери, жетекчилери азыр барып түздөн-түз эле мына биздин укукту бузуп, чыгып бир деле кыла турган болсоңор, камайбыз деген коркутууларды айтып атат да, кече күнгү болгон окуя. Ошону эл барып айтасың, ana shu kelip биздин бардыгыбызды эл айтып атат, бир 2-3 баланы сен провокаторсың деп атат да. Ошону толук чечип, анығыны Камчы Кылышбаевичке айтып келгин деп бизден суранды да. Түшүндүм, рахмат. Мындай Аксай боюнча. Урматтуу туугандар, эми баягы алиги майда чүйдө бирөө жанагы көчөт десе, жанагы арык атса, ушундай майда чүйдө нерселер көп эми, ачык айтайын. Эми ар бир көчөт үчүн, ар бир арык үчүн мен баары узучу кыла берсем болбойт. Андай маселе көп. Ошон үчүн границаны такташыбыз керек. Мына Аксай боюнча Варуктун чек арасын биз толук тактап, чызып, ушул жерде 1 метр бияка өтпөйсүн деп тактап өтүшүбүз керек. Мына ошондо жаңжал токтойт. Мына ошон үчүн мына кече эле президентибиздин түздөн-түз берген тапшырмасынын негизинде
мындай нерсе боло элек болчу. Мен бирдесин айтып коеюн сизге. Чегара кызматына кече күнү эле кошумча бюджетке акча жакшы топтолгондугунун эсебинин негизинде. Себеби биз акыркы эле 4 айда 4 миллиард сом акча коштук. Ошонун негизинде кече күнү эле бир чоң сумма акчаны биз погранслужбага бөлдүрүп алдык мамлекетте. Кантип? Азыр 2012-жылдан бери 2 погузу бүтпөй, туурабы? Так точно. Кайерде айтпайм? Лейлекте Аксарай жана Кайрыгаш чеградасында. Мына 2012-жылдан бери 2 погран застава бүтпөй, 8 жыл, башка 10 жыл болуп калды мына, 10 жыл, 9 жыл болупту. Бүтпөй изучу болуп атабыз. Так? Экөө бүтпөй. Быйыл болсо 5-өнү салабыз.